берүүбүздү улантабыз. Мына ушундай эң сонун бир жогорку окуу жайлардын Бибисара Бишеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин ректору Чотонов Мамашарип Мамытович агай бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Рахмат. Сиздер жөнүндө бир ушундай сонун кесиптештерибиз материал даярлаган экен. Чындап эле куттуктайбыз. Чындап эле ушу маданият адамдарынын, чыгармачыл адамдардын бешиги ушу улуттук консерватория, искусство университети, ушуга окшогон ушундай маданий окуу жайларда. Алгачкы сурообуз. Ушул жакшы чыган адамдарды тандап атканда биз билебиз, бул талантка мындай эч кандай бирөөгө пара берип же болбосо ушинтип албайт да. Бардыгы таланты болсо анан алат. Ошолорду колдоп окутуп келатасыздар. Бүгүнкү күнгө чейин канча студент бүтүрдүңүздөр? Биз буюрса рахмат биринчи сурооңуздарга, кутман таңыңыздар менен. Биринчи кезекте сөзсүз түрдө биздин университет жөнүндө айтылып аткандан кийин эмдиги жылы буюрса бизге жарым кылым болот, 50 жыл болот. Университеттин тарыхы ушундай 50 жылдык тарыхы бар университет. Бул университет ачылгандан бери ушул 50 жыл эмдиги жылы болот. Ушу 49 жылдын ичинде 8000ден ашуун таланттуу, жогорку даражалуу инсандарды тарбиялап чыгарды. Бүгүнкү күндө ушул Кыргыз Республикасынын жалпы маданият тармагындагы эмгектенип жаткан урматтуу, улуу, таланттуу инсандардын дээрлик көпчүлүгү ушул биздин университеттин бүтүрүүчүлөрү десем жаңылышпайт болушум керек. Жакшы, жана сөзүбүздө сүйлөшүп калдык. Сиз өзүңүз ушул искусство университетин бүтүргөн экенсиз. Сиз өзүңүз окуп жүргөндө ушул университетке кийин кайра ректор болуп келем деп ойлодуңуз беле? Эми туура айтасыз, биз ушул университетте окуганбыз. Биз 1992 жылкы бүтүрүүчүбүз. Сөзсүз түрдө окуп жүргөн кезде баягы алдыда койгон максаттар өтө бийик максаттар болгон. Бирок канчалык максатты бийик койбосок дагы ушу университетке ректор болуп калат болушум керек деген ой чынында келбептир. Эмгектенип максатты бийик кое берсе, ал максат эмгектин артынан ишке аша берет экен. Жакшы, сиз кайсы бөлүмүндө окугансыз? Анан кийин негизи эле ушу маданият чөйрөсүндө көбүрөөк иштебейсиз? Баягы окутуучу болуп жүрдүңүз, көп эле жылдар. Мен өзү ал кезде социалдык маданий агартуу деген бөлүмү бар болчу. Бүгүнкү күндө социалдык маданий ишмердүүлүгүнүн менеджери деген адистикти даярдайт. Мындайча айтканда менеджер деген адистикти бүткөнбүз. Ал кезде социалдык маданий агартуунун ишмери деген болчу. Биз ошол 92-жылы бүткөндөн кийин ушу маданият тармагында ошондон бери эле эмгектенип келе жатабыз. Мен өзүм филармонияда 2,5 жылдай иштедим. Анан кийин мугалим тарабына өтүп кеттик. Анан ошондон бери мугалим болуп келе жатабыз. Жаш таланттарды колдоп келатасыздар. Колдоп, окутуп, үйрөтүп келе жатабыз. Жакшы, анан кийин ушундай биз бул факт, биз билебиз, көптөгөн ушундай чыгармачыл чыган балдар, таланттуу, дымагы күчтүү балдар жерлерден келет да, ар кайсы облустардан келет. Анан эле баягы жатакана деген ушундай бир көйгөй, ал жакта орун табыш деген көйгөй курч болчу да биз окуп жүргөндө. Азыр кандай болот? Так, туура айтасыз, негизги таланттар, көпчүлүк таланттар аймактардан келет. Айыл жергесинен, ал жерде айыл жергесинде билесиздер, ырдап, чорлоп, телевизорду көрүп ар дайым алдына максат кылып коюп, айылдык балдар аракетчил болушат го. Ошолордон келишет, тың болушат, аракети күчтүү, келгенден кийин баягы алдыга койгон максатын, ушул максатыма жетишим керек, ата энеме уят кылбашым керек, окуткан мугалимимди уят кылбашым керек деп аябай күчтүү дымак менен келишип, күчтүү аракет кылышат. Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө бизде жатакана менен камсыз кылабыз, болуп жатабыз. Азыр башында сиз айтып кетпедиңизби жанагы таланттууларды окууга алган боюнча кандай деп. Ошол боюнча мен эгер бир-эки ооз токтолуп кетсем, биз азыр мындай 2 жылдан ашып калды жаңы система киргизип койгонбуз да. Таланттуулар келет, аларды биринчи мугалимдер, спецтен берген мугалимдер өздөрү аларды угуп, алар менен беседа жүргүзүп, алар менен тактап сүйлөшүп, анан аларды экзаменге кирүүгө кагаз жазып берет, анан биз алабыз да. Мунун бир себеби өзүңүздөргө белгилүү, сиздер деле чыгармачыл жаатта окуган экенсиздер. Көпчүлүк кээ бир абитуриенттер ырдаш оңой, актер болуш оңой, мен ошол жерге эле барып ырдап артист болуп алайын дегендер дагы бар да. Алар келет дагы
2 ай окуйт, ашып кетсе 3 ай окуйт, окууга өткөндөн кийин. Анан аябай кыйынчылык башталганда талап күчтүү, өзүңүздөр билесиздер. Бир күндө жок дегенде бир 4-5 саат заниматься этиш керек болот. Анан талап күчө баштаганда бул меники эмес экен деп кетип калат да. Биз ошого жол бербеш үчүн алдын ала ошондой консультация, анан жанагындай беседа кылуу жолдорду ишке койгонбуз. Сиз айтып калдыңыз, ушул 2-3 ай окушат деп. Чындыгында көптөгөн тааныштарым бар. Өзүмдүн деле тааныштарымды алсам, сиздердин университетиңиздерде билим алып окушат. Анан кийин көпчүлүгү эле баягы ырдап, баягы эле тойлорду ырдап кетишет, же болбосо бирөөлөрү кандайдыр бир кинолорго, эпизоддорго тартылып жүрүп эле окуусунан дагы бир аз калып калышат да. Анан кийин көпчүлүгү эле ошолордун арасында окуусуна барбайт. Баягы кызыгып кетип эле жумушка кирип кетишет. Анан кийин чыныгы көрөсүздөр да мындай таланттуу инсанда, а бирок баягы жумушуна кирип кетет дагы, анан окууну бир аз четке калтырып коет. Андайлар менен сиздер эмне кыласыздар? Туура айтасыз. Бул жашоодо ушундай. Негизи чыгармачылык жаатта да ошондой. Бир аз келишет, сиз туура айттыңыз. Бир аз аралашкандан кийин чыгармачылык деген ушул турбайбы деп ошол жака ооп кеткен студенттер бар. Биз аларды айтабыз, туура кыласың айланайын. Сен ошол жака дагы окууну коюп кой. Сен ордуңа башка окуй турган киши келип окусун дагы. Сен ал жакта чыгармачылыкта ишиңди кыла бер. Биз азыр баягы убакыттан, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жакшы суроо болду, жооп берип кетейин. Биз азыр окуу процесстин баардыгын, университеттин окуу иш-чарасынын баардыгын толук түрдө электрондук системага киргизип койгонбуз. Толук түрдө электрондук система. Мисалы айтып кетсем, факультеттин декандары же кафедра башчылары же куратор мугалимдер сиз айткандай студент сабакка келбей коюп же зачет тапшыра албай калып же экзаменге келе албай же ал зачеттин акырын ар жака жылдырып коюу деген мүмкүнчүлүгү такыр бизде бүгүн жок. Себеби окуу иштери боюнча проректор, факультеттин деканы, мен өзүм компьютерден кайсыл студенттин канча задолженности бар, ал эмнеге убактысында тапшырган жок, ошонун баардыгын электрон виде биз көрүп турабыз, электрондук көрүп турабыз. Ошон үчүн аларга азыр жоопкерчилик өтө күчтүү. Андан сырткары бизде мындай жаңы системаны киргизгенден кийин биз толук бойдон киргиздик. Жана видео көзөмөлдөр менен кызматкерлердин колдорунда чиптер бар. Ал чип менен окуу процесси жүрүп атканда окуу бөлүмү менен ошол кире бериштеги чип экөө байланышкан. Мугалим расписанияда саат канчада сабакка келди, компьютерге канчада регистрация болду, сабак канчада бүттү, сабакка студенттер келдиби, келген жокпу, ошол боюнча баардыгын биз электрондук системага киргизип койгонбуз. Ошон үчүн сиз айткан маселе биз жоюп койгонбуз. Жакшы болгон турбайбы? Демек азыр себептери жок эми? Жок. Окуйм деген гана студенттер окуйт. Окуйм дегендер, туура. Жакшы. Биз бир нерсени байкадык, биз өзүбүз да ошо консерваторияда окуганбыз, искусствого барып турчубуз паттан дегенде. Ошол аралашып кетип убактылуу чыгармачылыкка. Андан кийин 3-4 жыл өткөндөн кийин кайра бир жака жумушка кириш керек болгондо, же болбосо кайра өзлөрү толук билим албай калганын сезгенден кийин 10 жылдан кийин кайра барып тапшыргандарын да көрүп жүрөбүз да. Туура. Тең туура айттыңыз. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып окуп аткан, ушул чыгармачыл жаатта окуп аткан студенттерге бир кайрылуу кылып иретинде да айтып койсом болот да. Окуп жүргөн кезде оңой көрүнөт да. Мен азыр окубай деле иштей берсем болот турбайбы? Мен барсам дипломун сурабай эле ырдатып койду, дипломун сурабай эле ишке алып койду деген. Бул нерсе сөзсүз түрдө убактылуу нерсе. Биринчиден окуп, билим алып, билимдүү адис болгонго эмне жетсин? Ага эч нерсе жетпейт. Экинчиден, убактысы келгенде сиз аябай туптуура айттыңыз, 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин, 6 жылдан кийин баягы диплом керек болуп калганда, же мен ошол жерде иштеп атып отделден чоңоёйн дегенде, же болбосо башка жумушка которулганда сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө кандай гана компания же мамлекеттик жумуш ишкана болбосун, алар жогорку билими жөнүндө дипломду талап кылышат. Ошондо анан баягында агай туура айткан экен, бул моментти биз сабак учурунда да ар дайым айтабыз. Ушул агайыбыз туура айткан экен, ошондо мен бир аз ойлонбоп турмун, жаштык кылып турмун, баары бир жаштык кезде катачылык кетет экен деп өкүнүп келишет. Бирок тилекке каршы
көпчүлүгүнүн окууну улантууга шарт мүмкүнчүлүгү болбой калат. Ал кезде үй бүлө деген болуп калат, бала бакыра деген болуп калат, турмуш тиричилик деген болуп калат. Андан кийин ал киши айталы бир 30дан ашып калган киши кайра келип 18 жаштагы балдар менен окуусу да келбейт. Биз ошондой шарттарга күбө болуп жүрөбүз. Келгенден кийин карап, өзүм мындай жакшы эмес сезип, жаш балдардын арасында карыганда окугандай болот экенмин деп уялып кетип калгандар бар. Ошол ойдон өмүр бою уялып жашап жүрө беришет да. Ошон үчүн айтат өз убагында. Жакшы. Кечээ эле студенттер күнү өттү. Өзүңүз дагы баягы ошол күнү дагы өзүңүздүн студенттик күндөрүңүздү эстесеңиз керек. Баягы жакшы бир балким кыскача окуядан айтып кетсеңиз, Туура. Студенттик күн деген бул ар бир адамдын жашоосундагы эң негизги жүрөктө ар дайым эсте кала турган мезгил. Анан адамдын жашоосунда эң жакшы мезгил. Студенттик күндөр аябай жакшы күндөр болгон. Кечээ майрам болду. Жалпы Кыргызстандагы студенттерди ушул өтүп кеткен майрам менен куттуктайм. Аларга окууларына ийгилик каалайм. Бардык студенттер окууларын ийгиликтүү бүтүрүп, өзүнүн жакшы ишин баштап алсын деген тилекти кылам. Эми мен өзүбүздүн студенттик кезде айтсам, ал кезде бүгүнкү заманга, бүгүнкү шартка салыштырмалуу бир аз башкачараак болчу, бирок баары бир аябай жакшы болчу. Эми бүгүн студенттердин күнү дегенде биринчи эле кезекте бүгүн кечинде эмне кылабыз? Баралы, кыздарыбызды куттуктайлы, анан ээрчип алып дискотекага баралы деп жөнөп калчу күндөр эске түшүп калды. Жакшы. Куттуктайбыз сизди өткөн майрамыңыз менен. Ушул таланттарга ушундай алтын бешик болуп, ушундай чыныгы таланттарды тарбиялап, аларга колдоо көрсөтүп чыгарып келесиздер. Ушунуңуздардан жазбаңыздар. Булактардын, көптөгөн булактардын көзүн ушундай ачып келесиздер. Андыктан ишиңиздерге ар дайым ийгилик болсун. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушундай жакшы иштерди жалпы кыргыз эли үчүн кылып жүрөңүздөр. Чоң рахмат келип турыңуздар. Силерге да рахмат.